Кандай болбосун, аман болуңуздар. Адамдар чатырларга чуркашып кыйналышты. Индиянын Гуджарат штатында сел жүрдү. Дүйшөмбү күнү Гуджараттын кээ бир жерлеринде катуу жааган жамгырдан улам кеминде 3 киши дайынсыз жоголгону кабарланды. Нөшөрлөп жааган жамгыр Раджкот жана Джамнагар шаарларынын көп жерлеринде, ошондой эле Айылдаш, Боордош райондордо суу каптоого алып келди. Джамнагарда кеминде 2 адам жана Раджкотто 1 адам жамгырга байланыштуу окуяларда сел апаттардын айынан дагы кеминде 5 адам Раджкот аймагында дайынсыз жоголгон. Раджкот шаарынын муниципалдык комиссары Amit Aroranын айтымында 1300гө жакын адам Джанглешвар, Рамнатхпара, Попатпара, Лалуди, Бакали жана башка жерлерде жана ошондой эле Раджкоттогу Гондал, Лотхик, Айылдык Раджкот жана Талук Уплетанын аялуу аймактарынан 1150дөн ашуун адам эвакуацияланды. Джамнагар аймагында 4200 адам эвакуацияланган. Анын ичинде Джамнагар шаарынын 1500гө жакын киши да эвакуацияланышты. Нөшөрлөп жааган жамгырдан дарыялар жана агымдар пайда болгон. Бул арада Израилдин аба күчтөрүнүн Колитат жана Вижалпур айылдарынан адамдарын Гондал Талуккага көчүрүү үчүн жардам сурады. Ушул айдын 18-ине чейин нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу аймакта алдын алуу чарасы катары ойдуңдардын тургундарын коопсуз жерлерге көчүрүлүшөрүн айтышты. Мадхья Прадеш жана Махараштра штаттарында жайгашкан дамбанын башында нөшөрлөп жааган жамгыр плотинага 75.000 куб метрден ашык суу алып келди. Бул арада Раджкоттогу Духаражага жакын Бахадар 2 дамбасынын 7 кулпусу ачылды. Өкмөттүн жарыясында айтылгандай, плотинадагы агызылган сел суулары Дуража Талуктун төмөнкү агымындагы жапыз жерлерди каптап кетиши мүмкүн. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, барыңыздар амансыздарбы? Бүгүнкү болгону ушул Индиядагы окуяны көрүп, сиздер да таң калган чыгарсыздар. Сел, апат, кырсык, бүт бардык нерселер ушундай дүйнө жүзүнө болууда. Булардын баарын бир гана Аллах Таала жиберип жатат. Ошондой эле комментарийге жазып жатат: "Сен неге Аллах Тааланы күнөөлөйсүң?" деп. Эми ойлонуп көрүңүз. Текебердик сиздеги, эгерде сизде ушундай текебердик мүнөз болсо, же байлыкка чиренген мүнөз болсо, булардын бардыгы Аллах Тааланын мүнөзү. Аллах Таала тандык мүнөз. Ал эч кандай күнөөкөр эмес, өзү жалгыз улуу зат. Мындайча айтканда, Малик Яумиддин деп айтат го. Кыямат күнүнүн падышасы, бүткүл дүйнө жер жүзүнүн падышасы. Ушул видеоролик көпчүлүккө жетип баруусу үчүн видеого бир дана лайк басып, жана ошондой эле каналыбызда эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгуроо да басып коюңуздар. Ошондой эле көпчүлүк адамдарга жетип баруусу үчүн видеого бир дана лайк басып, жана буну тараткан болсоңуздар, ошондой эле сиздер дагы сооптуу кыласыздар деген үмүттөмүн. Көпчүлүк адамдар ыйман келтиришет, тоо кылышат мунун арты менен. Ушул видеороликти көрүп, Аллахты эстешет, иншалла. Видеого лайк басасыздар деген үмүттөмүн. Анда эмесе видеонун калган бөлүгүн көрүңүздөр.